Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысымынан баштаймын. Аламдардын Роббиси. Адамзатты башка жандыктардан өзгөчө кылып, өзүнө гана ибадат кылуу үчүн жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Ар бир жакшы иште бизге үлгү болуп, зор үлгүлөрдү көрсөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Кадырман телекөрүүчүлөр, Аян телеканалында Марва телестудиясынын орозо айына арналган Райян телебөрүсүн көрүп жатасыздар. Сиздер менен биргеликте орозо жана ибадат деген теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Ал эми кадырлуу коногубуз Надва мечитинин имам хатиби устазыбыз Садыбак Астолов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах разы болсун устаз, биздин маегибизге убактыңызды бөлүп, Аллах разы болсун бергениңиз үчүн. Устаз, орозо жана ибадат дегенибизде. Бизде ибадат дегенде жалпы түшүнүк бар. Орозо жана намаз, ушундай көзгө көрүнгөн мындай нерселер деп элестетип калганбыз да. Ошон үчүн бизге ибадат деген сөздү мындай жакшыраак, толугураак маанисин айтып берсеңиз. Орозо жана ибада. Орозо жана кулчулук деген сөз го. Эң негизгиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силердин араңардан эң мыкты мүнөздүү инсан ал түнү таң аткыча намаз окуп, күндүзү кечкече орозо туткан инсандын ибадатынын даражасын таба алат деген. Карагыла, жакшы мүнөз. Жакшы мүнөздүү болуу ал ибадат менен бирдей. Ал ибадат, жакшы мүнөздүү болуу ал ибадат. Ошондон пайгамбарыбыз дайым дуа кылганда: "Аллахумма хассин хулуqi кама хассанта халqi." Аллахым, жаралышымды кооз, ажарлуу кылганыңдай мүнөзүмдү да сулуу кыл деп дуа кылчу эле. Өзү мүнөздүн сулуулугу ал ибадаттын бир бөлүгү. Бизде ибадат десе намаз, орозо, ажы, зекет, хаж жана башка сыяктуу нерселерди гана айтып чектелиши мүмкүн. Ибадат төрткө бөлүнөт. Биринчиси ал дене менен жасала турган ибадаттар. Намаз, өзү айткандай. Хаж, орозо, таваф жана башка. Акча менен бүтө турган, капитал, дас менен бүтө турган, дасмия менен бүтө турган ибадаттар бар. Ал зекет, садака жана башка ушул сыяктуу. Тил менен бүтө турган ибадаттар бар. Тасбих, тасбих айткандай, субханаллах, тахлил айткандай, ла илаха илля жана башка ушундай. Куран окуу. Ооба. Жүрөк менен бүтө турган ибадат бар. Ал эң негизги нерсе. Ал кайсыл десе, ан-нийя, ниет кылуу. Ал-ихлас, жүрөгү менен берилип жасоо. Азыркы биз сүйлөй турган, биз айта турган ибадатты, кулчулуктун бүт бардыгын ибадат катары көрсөтө турган ал эки нерсе. Биринчиси ниет, экинчиси жакшы мүнөз. Жакшы мүнөздү эмнеге мен кайра-кайра басым жасап атам? Анткени туткан орозобуздан жыйынтыгы, орозобуздун жыйынтыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен лам яда каула зур вал жахла вал амала бих." Кимде-ким ыйык Рамазан айда жалган сүйлөгөнүн таштабаса, надандык кылганын таштабаса. Демек, Аллах Таала анын эртеден кечке чейин ачка жүрүп, чаңкап суусап жүргөн, таштап койгон тамагы менен анын таштап койгон суусундугуна жана анын ачкачылыгына жана суусагандыгына эч кандай маани бербейт. Муктаж эмес. Аллах Таала биздин тутуп аткан орозобуздан алып аткан сабагыбыз, туткан орозобузду Аллах Таала кантип пайгамбардын айткан хадиси менен: "Эгерде ыйык Рамазан айда же болсо башка айда деле орозо туткан учуруңда сага бирөө тийишип,
тил деп кайса, сен ага жооп айтып, аны менен акыйнеге айтышпа. Болгону мыкты бир жооп айт. Мен орозо алам де. Туткан орозоңдон алган сабагың мүнөзүң оңдолсун. Ушул мүнөзүңдүн оңдолушу өзүнчө чоң бир айбада. Бул жерде да устаз ошол аятта келгендей лааллакум таттакун дегендин бир көргөзмөсү деп элестесек болот экен да. Сөз түрдө. Лааллакум таттакун ал албетте оңолуу. Орозонун башталышындагы мүнөз, аягындагы мүнөз менен таптакыр дал келбеш керек. Башында корс, орой, тамаша көй, жана башка боло турган болсо, ыйык Рамазан айдын аягын ушулардын бүт бардыгы жок болуп кете турган болсо, демек анда ал туткан орозосунан чоң бир таасир алды. Үйгө келген конок 3 күнгө чейин эле конок. Ал хадисте бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүңө келген конок 3 күн конок боло алат. Андан ашыкчасы ага берген сенин кайрымдуулугуң деген. Жакшылыгы. Ооба. Биздин үйгө келген Рамазан деген конок дагы ал 3-10 күндүк менен жашайт. Биринчи 10 күндүк, экинчи жана үчүнчү акыркы 10 күндүк деп. Биз аны 3-10 күндүк эле бөлүп алсак, демек ал 3-10 күндүк. Ошол жерде мен бир нерсени кыстаргым келип кетти. Мен орозону кантип тутам деп мындан бир 3-4 жыл мурда мага аялдардын лекциясында бир аял мага кайрылып, ооба, мына мээ кайнаткан аптап-туусукта биз талага барып, ар кимге жалданып иштеп, бирөөлөрдүн кызылчасын, отоп, чаап, сабызын отоп берет экенбиз. Ошондо биз мурдагы бир молдокелерден укканыбыз бар эле, башында, ортосунда, аягында 3 күн тутуп койсо болот экен го дегенден сүйлөп аткан лекциямды токтотконго болбой, мен аябай оңой жолун таптым, аны айтып берем, өзүңүзгө айтып берем десем, барды таң калганда, анткени менин алдымда 80ге чыккан кемпирлер отурган эле да, апалар. Анан бул дагы эмненин башын кылтыйтканы келип атат, орозону бузгусу келип атабы деп, ар кандай жаман ойдо турушкан. Анан айтпай эле чыгып кетейин дегем, жарым сааттан кийин лекция бүтүп чыгып бара жатсам, баары колуна ручка, тетрадь алып, баягыны айтсаң жазып алайын деди. Анан мен дагы жолуна. Ооба, жазгыла дедим. Мен бирок муну биринчи жолу айтып атам. Эч кимге айткан эмесмин, биринчи жолу айтып атам. Эже ошондой кыйынчылык учурда Рамазан айында башында 10 күн тутасыз. Анан ортосунда 10 күн тутасыз. Анан аягында 10 күн тутсаңыз, ушу менен бүтөт. Жеңил эле экен десем, аябай жеңил турбайбы деп жазган. Жазган ушуну. Шамда мен үйгө келип, эми чай ичейин деп атсам, бир телефон чалды. Бирөө. Алсам, ошол эже, устаз, баягы жазганыңызды мен алып келип кыздарыма окутсам, кыздарым окуп бүткөндөн кийин, апа, сиз баары бир 30 күн тутуп атпайсызбы деди го, 30 күн тутамбы деди. Анан мен айттым, Аллах Таала эгерде Кур'анда 1 ай тут деп айтса, ал 30 күн эмес, кээде 29, кээде 30 күн болот. Анан мен аны кантип 28 күн берем сизге. Ошентип, мен башында 10 күн тутам, орозону дең, болду бүттү. Ниет кылып, ортосунда 10 күн тутам, анан аягында 10 күн тутам дең, ошентип 3 күнгө бөлүп алган болосуз деп. Тутуп атышат, Кудайга шүгүр. 10 күндөн бөлүп жүрүп тутуп атышат да, Кудайга шүгүр эмнеси болсо да. Машалла. Алла разы болсун устаз. Эми ушул азыр Ороз айында ибадаттын түрлөрү көп болуп атпайбы устаз? Ооба. Ошондуктан кайсыл ибадаттарды мындай көбүрөөк өзүнчө мындай көңүл бурганга муктаж деп айтат элеңиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шарафул муъмин салатуху бил-лейл. Муъминдин эң шарапаттуу, Алланын алдында эң суйурматка бөлөнүшү ал кайсы десе, түнү ибадат кылуусу. Биз үчүн өзү түнкү ибадат да. Мисалы, Рамазан айы башка айлардан бир канча нерсеси менен өзгөчөлөнүп турат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман қама лейлата Рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби." Ким ыйык Рамазан айдын түнүндө ибадатка ыйманын бекем болсун, ынанган абалда, сообун Аллах Тааладан аламын деген ишеним менен тура турган болсо, анын бүт бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Биз ыйык Рамазан айдын түнүндө куфтан намазынан кийин 20 ракет таравих намазын окуп атабыз. Шарафул муъмин қиямуху бил-лейл, салатуху бил-лейл. Муъминдин Алланын алдындагы кадыр баркынын шарапаттуу болуп, бийик болушу анын түнкү намазында. Ва иззул муъмин, алеми муъминдин ызаттуу болушу, эл арасындагы да сый урматка бөлүшү, ал эмне десе, каффуху ан арадин нас. Адамдардын абирин жыртпай тилин сактоосу. Тилдин сакталуусу ыйык Рамазан айда болуп атат. Тилин Рамазан айда 1 ай бою ушак айынга, гайбатка, имишке аралашпаган инсан калган 11 айды да ошентип өткөрөт буйрса. Бул намаз жөнүндө. Ал эми дагы бир ибада бар. Тасбих деген. Ал жөнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям калиматан хафифатан фил лисан, хабибатан илар рахман ва thaqilatan фил мизан.
Kalimetan hafifatan alal lisan. Екі сөз бар, tilge аябай жеңіл, Аллах Таалаға аябай сүйікті, қияматта таразаны аябай салмақты қылған сөз бар. Ал Субханаллах ва бихамди Субханаллахил азим деген сөз деді. Емнеге ыйык Рамазан айдағы күнүбүздү шынымен өткөрбөйбүз. Biz musulmanдар ушундай нерсебиз, даяр нерсеге көнүп калганбыз да. Бир жаңылыкты ачууда эч бир мындай бир алдыга умтулбайбыз да. Башка дин өкүлдөрү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин талдашып таңыркап атышат. Пайгамбарыбыз тилиңерди ла илаха иллаллах деген сөз менен суулап жүргүлө деди. Эмнеге мынтет десе, көрсө, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сайын кудум эле адамдын оозуна бир нерсе кирип аткан сыяктуу, адамдын өзүнө кайсы бир тиштем нан же болсо алма жана бир нерсе кире турган болсо, анда таңдайдан медицинанын тили менен брызгап эткен амилаза деген майда нерсе чачып турат. Ал ашказанга сага ушул нерсе кетти деген кабар почтайлон. Ла илаха иллаллах деген сөздү айткан сайын таңдайдан ошол суюкту түшүп, шилекей аркылуу адамдын ичине кирип турат. Бул дегени ал адамды чаңкоодон тосот. Бул ибада күндүзү ибадатпыз. Ибадаттабыз, орзо тутуп атабыз, дагы ибадаттын нур үстүнө нур болуп, дагы ибадат кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алайкум би киямил лайл, түнү туруп ибадат кылганга көнгүлө. Анткени ал силерге чейинки салихтердин адаты. Ибадаты. Ооба. Ал түнкү ибадат Аллах Таалага силерди жакындата турган, күнөөлөрдү кечире турган жана күндүзгү күнөөдөн тыя турган ибадат. Субханаллах. Ким түнү туруп 2 рекет тахажжуд намаз окуй турган болсо, Аллах Таала аны күндүзгү күнөөдөн жүгөндөп коет 2 рекет намазы менен. Муну мындай ибадаттарда көңүл буруш керек. Көңүл бурушубуз керек. Алла разы болсун устаз. Ушул орозо айында азыр сиз айтып өткөндөй ибадаттын түнкү ибадатта көбүрөөк көңүл бургандай эле хадисте айтып кеттиңиз, адам тилине тыйып мусулмандарга зыян бербесе дагы бул дагы чоң ибадаттардын бир түрү болот экен. Устаз, биздин ушул маекке убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге Алла Таала разы болгон болсун. Жана сиздин ар бир айткандарыңызга баарыбыздын амал кылганга Алла Таала насип кылган болсун. Амин я Рабб. Аллах разы болсун. Кадырлуу көрөрмандар, орозо жана ибадат темасында маек кылдык. Кийинки жолугушуубузга чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.